баланы тарбиялаганда эки гана, биз деген эң негизги эки гана күчтүү инструмент беребиз. Мен сени сүйөм, мен сага ишенем, болду. Эгерде ушул эки эң негизги постулат деп коеюн, принципти колдонбосок ката болот. Мен сени сүйөм дегеним сөз катары айта албасам дагы, мындай өз ичимде сезип турсам, бала сезет. Менин периштемисиң, наристемисиң, менин жашоомдогу берилген бийлигимсиң деп ичимде дагы айтып турсам, бала сезип турат. Ишенич боюнча биз балдарга ишениш керекпиз, өз балдарыбызга ишенич бериш керекпиз. Анысы кандай болуп жатат? Ишенич деген балаңыз эмне кылып жатпаса дагы, кандай оокат, турмуш, тиричилик, сабакты жасап жатпаса дагы, биз колуңан бардыгы келет. Колуңан бардыгы келет. Өзүң туруп кетесиң, жасап кетесиң, менсиз бардыгын чыгарып кетесиң дегендей да. Эгерде артынан басып, ай ката кетирип атасың, мындай болбойт го, тигиндей болбойт го, же мисал алып келейин. Эгерде кайнене келинге оокат бергени, конкретно тамак жасаганына жардам берип, аябай катуу кийлигишип, мындай кеспей жат, мындай кеспей, тигиндей кес, мындай туураба, мындай бөлбө деп кийлигишкенде келин өзүнө ишенбейт. Биз деген кийлигишип өз жолун бербей жатканыбызда бала өзүнө ишенбейт. Ишенич деген бала өз катасын жасап, өз сабагын окуп, жашоодогу сабагын окуп, канча болбосо дагы өз катасын жасап, биз канча сүйбөсөк дагы өз жолун, өз катасын өткөн мүмкүнчүлүк бериш керекпиз.